Жогорку Кеңештин экс-депутаты Шайлообек Атазов түрмөдөн бошотулду. Бул тууралуу анын туугандары билдиришти. Атазовдун күрөө менен бошотулганы айтылууда. Ал 2025-жылдын ноябрь айында башка саясатчылар жана активисттер менен биргеликте Кыргызстандагы массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелип кармалган. Камакта жаткан дагы бир экс-депутат Кубанычбек Кадыров үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттык анын жактоочусу Асел Аргынбаевага таянып жазды. Маалыматка ылайык, бийликти күч менен басып алуу беренеси менен шек саналып кармалган саясатчы 24-январда 1-Май райондук сотунун токтому менен үй камагына чыккан. Жактоочу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнө Кадыровдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз жазганын, кийин тергөөчү сотко өтүнүч келтирип, судья аны канааттандырганын айткан. Белгилей кетсек, былтыр ноябрь айында кезексиз парламенттик шайлоо бүткөндө массалык башаламандыктарды уюштурууну көздөшкөн деген шек менен 10 адам кармалган. Алардын арасында Кубанычбек Кадыров да бар болчу. Мен Кубанычбек Кадыров, өзүңүздөр билесиздер, Жогорку Кеңештин 4-чакырылышы депутатымын.